Көрөңүздө кут болсо, демек кут байырлайт. Жут болсо, жут. Кара болсо. Мына ошентип биз жөн эле аалам деп түшүнсөк болгудай. Аалам деп айтсак болгудай, аалам колдосун деп. Аалам ыраазы болсун деп. Ааламга барабыз деп. Ааламдан келгенбиз деп. Ааламдык түшүнүкөтөлү деп. Ааламдык түшүнүктө жашайбыз деп. Ааламдашуу делип атпайбы жаңы доордо мисалга. Мына ошол ааламдан келген өкүл кыргыз ааламдын ордун аткарат экен. Мына мынтип берилет. Жан асманга учуп денедос өлгөндөн кийин жан, рух бийик аң сезимге ээ болот. Ар дайым түштөн, көрүнүштөн, кырсык кыйынчылыктан улуулукка, жаңы илимге чакырат. Жердеги тууган туушкандары эски жолдо болсо, Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт делип. Анысыкандай ааламдын ордун кыргыз аткарат. Кыргыздын ордун эч ким аткара албайт. Бул көктөн буйрулган. Ооба мен ата жолун алып жүргөн Насипа тата дегенге бардым, казак элиндеги. Ал айтты, аябай ардантты. Кыргызга эч катан бул китептериң ким көпкө адам жасай берет, мен аткарганды эч ким аткара албайт деп. Ана мен келет ойлондум. Чын эле Айкөл мына 10 том кыргызга берилди Муса кызына, Бүймарам апага. А Көкчө деген бир ааламдан казак элине бүгүнкү күнү берилбеди. Адам ата кыргызга көрүндү. Алай жергесине бийик тоого. Эргешбай ата кыргыздан чыкты, Адеми кыргыздан чыкты. Мына бу китептин баары башыңа айланып кетет. Бактөөлөт дегендин апасы жазып атат. Кандайдыр бир улуу чакырыкты, андай бир фонду бар. Кут Ордо деген Бакыт байке өз аракетин кылып атат. Караңыз мына. Анан ошондо ойлондум, баары бир кыргызы өйдө экен деп. Биринчи ойлонуп калдым ал эженин сөзүнөн кийин. Көрдүңүзбү? Демек ааламдын ордун гана кыргыз аткарат. Мисалга, сиз ишенген балаңызга жумуш тапшырасызбы? Аткарган балаңызга. Мисалга, мына Кудай деле ошол сыяктуу, адам ата деле кыргызга көрүндү. Манас ата кыргызга көрүндү. Теңир ата мага көрүндү, шарт окуду. Ишенген баласына муну аткар деп. Ана мен эмне кылайын деп сурай бербейм. Тет бирсинче кээде аң сезимиме салып коет, кээде түз эле түшүмөн берип коет, кээде ачык эле сүйлөп коет. Жол таппай калган кезде. Жок. Көбүнчөйүн өзүм аткарам. Аң сезимим менен, оюм менен. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыргыз ааламдын ордун аткарат. Эскиче айтканда көктүн ролун аткарат деп түшүнсөк болот. Жоопкербиз. Азыр эмне кылышыбыз керек дегенде, азыр ар бир адам жынысына, улутуна, могу жер шаарындагы адам ооруп баштайт. Эмне кылыш керек? Бул кантип ооруйт дегенде, мисалга гүлдү айдаса деле жазда. Күздө не болот? Өсөт, өнүгөт, ачат, аромат болот. Анын мечасы эмне эле? Гүлдөрдүн түстөрү ар башка го. Жыттары ар башка го. Анысы кандай? Гени жетилген адам энергия өткөрүп атпайбы? Гени жетилген гүл энергия өткөрүп атпайбы? Жыты менен, түсү менен. Анысы кандай адамдын да гени жетилди, ошо көп эволюцияны басып өтүп. Азыр энергия өткөрүш керек. Эгер энергия өткөрбөсө, анда адам өлүп калат. Ооруп туруп. Психологиялык, жана эки бөйрөктүн ууланышы, жүрөктүн, боордун, аң сезимдин бузулушу, жанагы мына кызамык деген көр, мына дүйнөнү каптап атат. Көрдүңүзбү? Ушуну билбей атат адам. Адамзат билбей атат. Биз алыбыздын келишинче жеткирип атабыз. Бирок эми бул көктүн буйругу менен өзүнүн бир жолу менен кетет окшойт. Өзүнүн бир мезгили менен. Мына өскөн гүлдө деле андан энергия чыгып атпайбы? Жыт чыгып атат. Мына үйдө такай гүл өсүп турат. Гүлдөп турат, жапжашыл болуп турат, көрүп берет. Анткени гени жетилди. Анысы кандай да адамдын гени жетилди. Мына энергия өткөргүчкө айлан деген ошол. Ушакты сүйлөп ал пендечиликте эле. Жаман сөздү озанбы ал пендечиликте эле.
Ууру кылба, ал пендечилигиң эле. Ак карага, динге жана башкага бөлбө, ал пендечилигиң эле. Азыр биз ааламдан келген бир тууганбыз. Биз ааламдык бир тууганбыз. Мына жан аспанга учканда аякта эмне уруу бар дейсизби? Аякта эмне айыл улут бар дейсизби? Аякта эмне дин бар дейсизби? Жок, жан асманда ааламдык бир тууган. Дегенде бөлүнбөйт да мына. Оозуңан дем бирдей чыгып атат. Дегенде бөлүнбөйт. Ошо сыяктуу эле бир ааламдык бир тууган. Мына ошол адамдын гени жетилгенин биз адамзатка жеткиришибиз керек. Мына менин геним жетилген. Мен энергияга толгом. Ошондуктан мен сүйлөп атканда сизге энергия өтүп атпайбы? Айыгып атпайсызбы? Мен аалам. Биз Кудай айыктырат деп ойлогонбуз го, тиленгенбиз. Кудай айыктырбай эле арстанлай сүйлөгөндө айыгып атам деп атпайбы? Мына бизге көп адам келет. Анан сурайм, эжем неге келдиңиз? Байгем неге келдиңиз? Ушу эфирди көргөндө биринчи эле күнү көргөндө минтип уктап калдым. Bir aydan keyin мындай түшүнүп калдым. Момдай оорум бар эле, жок болуп кетти. Мындай түшүнүк өтүп кеттим дейт. Карасаңыз мына. Ошон үчүн жаңы Кудай деп айтылып аткан ошол болуп атат да. Сен Кудаймын дебесең адам адашып атат деп. Бир энергия экен да бул, энергия носитель. Адам өзү эмнеден жаралды? Ааламдан, энергиядан жаралды эненин курсагында. Демек ошондой күчү бар эгер өзүм билсе. Мына мен энергиямды өткөрүп атам. Мен гүлдөй толдум, жытымды берип атам, ароматымды берип атам. Ошо сыяктуу сиздер дагы толуп энергияга. Эмоцияңыздарды кечирип, кетирип, эски түшүнүктү өлтүрүп, өчүрүп, энергия проводко, өткөргүчкө айланбасаң, сгорит запчасти деп берилет. Взорвется деп. Космостун мусору стоянет деп. Мисалга биз космостон келиптирбиз да. Жанагы окумуштуулар айтып атпайбы, асыр баягы спутник терди асманга учура берип, ошонун мусорлору космосто баланча тонна мусор жүрөт депчи. Темир мусорлор. А тетирсинче биз тело мусор болуп калат экенбиз да жерге келип. Асмандан эмнеге келдик бул дүйнөгө? Кызматка келдик. Аткара албасак, мына телобуз мусорго чыгып калат деле, берилет. Келиңиздер, ошо телоңуздар күйбөсүн. Келиңиздер, ушул таныңыздар күйбөсүн.